өйдө карай уруп чыксак, жерге топурак токтойт дагы. Ошондон чыгып кетсек болот да. Камбарда бир кес бүтүп калса, аябай эле жакшы иш болбок. Ошо Кыргызстанга деле кести бир жактан, токту бир жактан суроо албай, өзүбүздөн чыгат эле, анын үстүнө канча эл бош жүрөт, ошого иш болот эле, тезирээк башталып кетсе. Чынемден эле ушу булдузер болуп иштегенди каалачумун, ошо майданда булдузер болуп калдым. Өзүмдүн эмгегим жагат мага. Иштейм, айлыгым жакшы. Мен 58-демин. Мен ушу 38 жылдан бери булдузер болуп иштейм. Армиядан кийин эле булдузер болуп иштейм, ошо майданда иштеп жүрөм. Эртемеңкисин саат 7-де иш башталат, кечки 7-де бүтөт. Тамакты убакыт саатында ичип турабыз. Камбар ата биргесинин долбоордук кубаттуулугу 1860 мегаваттка жетет. Аталган КЭС жылына 5 миллиард киловатт сааттан ашык электр энергиясын иштеп чыгат. Салыштыруу үчүн айтсак, бүгүнкү күндө өлкөдөгү электр энергиясынын эң ири булагы 1200 мегаватт кубаттуулуктагы Токтогул КЭСи 4 миллиард киловатт сааттан ашык электр энергиясын иштеп чыгат. Кыргызстан бул долбоор менен өлкө ичиндеги муктаждыктыгын эмес, Ооганстан менен Пакистанга дагы электр энергиясын экспорттоого үмүттөнүүдө. Бүтпөй алган туннелдин оозун ачыш үчүн азыр биздин ушу оор техникалар иштеп атат да. Деңиз деңгээлинен 1075 отметкага чыгып, ошондон тоону көчүрүп түшүрүшүбүз керек. Ошондо гана туннелдин оозу ачылат да. Биз азыр ошол кызматтарды кылып атабыз. Линиялар тартылды, кабелдер тартылды, трансформаторлар коюлду. Жакын арада бетон жумуштары башталат, жана туннелдин ичинде бургулоо иштери башталат. Камбар ата КЭС-1 бул Кыргызстандагы Нарын суусуна курулган эң чоң, эң кубаттуу КЭС болуп эсептелет. Бул Токтогул КЭСинен 1,5 эсеге чоң.